Жай мезгили дыйкандар үчүн эң жооптуу учур. Айрыкча сугат маселеси ар бир эгин ээсинин тынчын алган чоң көйгөйлөрдүн бири болуп келген. Бирок Панфилов райондук суу чарба башкармалыгы тарабынан көрүлгөн чаралардын аркасында быйылкы абал канааттандырарлык деңгээлде. Бүгүнкү күндө райондо 23 000 гектар сугат жерибиз бар. Анын ичинен кант кылчасы 800 гектар, көп жылдык чөптө 5800 гектар, жана ошондой эле жүгөрү азыр бүгүнкү күндө данга жүгөрү 1800 гектар, анан кийин 400 гектар силоско деген жүгөрү бүгүнкү күндө себилип суу менен камсыз болду. Бүгүнкү күндө өсүмдүктөр 2 жолдон сугарылып, азыркы учурда 3-чү сугатка кетип бараткан учур. Учурда аймактагы дыйкандар эгин талааларын үзгүлтүксүз сугарып жатышат. Суунун жеткиликтүүлүгү түшүмдүн мол болушуна да негиз болуп берди, дешет адистер. Жергиликтүү дыйкандар да суу чарба кызматкерлеринин ишине ыраазы болушууда. Алардын айтымында сугат жакшы жүргүзүлгөндүктөн быйылкы түшүм былтыркы жылга салыштырмалуу кыйла мол болду. Ушул мына жердин баары Комарка тиешелүү жерлер. Быйылкы жылкы 2025 жылкы быйыл ушу кызылча сепкенбиз. Мына жерде 3,5 гектар жер. Кудайга шүгүр 3-чү сугатын сугарып бүттүк. Быйылкы кургакчы жылда суу тартылыш болгон күндө дагы аракет кылып, ооз каналдарды оңдошуп, иреттешип, центральный арыктарды оңдоп, ирети менен келип мына сугарып баары жакшы, Кудайга шүгүр. Адистер белгилегендей, алдыда сугат маселесин толук чечүү үчүн сууну үнөмдүү пайдалануунун заманбап ыкмаларын киргизүү зарыл. Айрыкча тамчылатып сугаруу ыкмасы эгинде мол түшүм алуунун эң натыйжалуу жолу катары бааланууда. Тынчтыкбек Акишев, Чыңгыз Садыков, УТИРК Чүй, Панфилов району.